УКМКнын чек ара кызматынын Баткен облусу боюнча башкармалыгынын чек арачылары мамлекеттик чек ара аркылуу бир нече аткезчилик жүктөрдү алып өтүү аракетине бөгөт коюшту. Баткен облусунун Кадамжай районуна караштуу Галча айылында Кыргызстандын чек ара кызматы, мамлекеттик бажы кызматы жана улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери менен биргеликте өлкөнүн 31 жаштагы жаранынын башкаруусунда Мерседес үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу унааны кармашкан. Унааны текшерүү учурунда Өзбекстанда чыгарылган идиш аякты аныкташкан. Айдоочу бул жүктөрдү Кыргызстандын аймагына мыйзамсыз алып өтүүгө аракет кылган. Ушул эле күнү Баткен облусунун Ак Өтүк айылында Өзбекстандын чек арачылары УКМКнын чек ара кызматынын чек арачыларына Кыргызстандын Чоң Тала айылында жайгашкан посту айланып өтүп, Өзбекстандын Сох анклавына 2800 килограмм лимонду алып өтүүгө аракет кылышкан Кыргызстандын 3 жаранын жана аларга тиешелүү болгон Мерседес Спринтер үлгүсүндөгү унаасын өткөрүп беришкен. Тиешелүү иш кагаздары толтурулган соң кармалган жарандар жана жүктөр мындан ары териштирүү иштерин жүргүзүү үчүн компетенттүү органдардын кызматкерлерине өткөрүлүп берилди.